бир эки жолу ошол машиненин астында калган чөйлөрдү көргөм. Андан сырткары өзүм туугандар жанагы транспорт маселеси боюнча мектеп окуучулар айрыкча кыш келгенде өтө кыйналып жатышат. Өтө караңгы кирип кетет. Ошол караңгы киргенде жанагы жолдон, тротуар жок жолдон, ичке жолдон, машине жолдон кооптуу өтүшөт. Ал машине жолдон корккондору аркы мүрзө аркылуу өткөнгө туура келип атат. Бирок туугандар, качан бир ушу кичинекей бир мектеп окуучусун чөйлөр талап кеткенде бул ишке ашабы, ашыш керекпи деген эле суроо да. Бир эки жолу ошол машиненин астында калган чөйлөрдү көргөм. Андан сырткары өзүм деле ал жактан үндөрүн уккам. Бул өтө орчундуу маселе болуп жатат да. Анан бул жерде көйгөй бир эле горный ветерок таш таратандыкы эле эмес экен туугандар. Сары жон, ар жактагы Кара Жыгач, Бектоо ошол жердеги конуштарда дагы өтө чоң ушу транспорт маселе болуп, аларга дагы өтө чоң көйгөй болуп жаткан экен туугандар. Ушунун баардыгын тең бир эле 378 маршрут тейлейт. Ал дагы өтө мындай аз келет. Жарым саатта келсе келет, келбесе жок. Келсе дагы өтө тыгын болуп өтүп кетет да токтобой. Анан мектеп окуучулар ушул жерде үшүп, шишип турганын көп көрөбүз да. Анан колдон келишинче батышынча алып кетебиз, батпаганы калат. Мектептен кечиккендери бар. Канча балдардан сурадым, ошо мектептен көп программалардан калып калабыз, ооруп барбай калабыз дегендери бар. Бир эле маселе ошол жердеги мисалы 226 маршрутту горный ветерокко чейин кылып, конечныйын ошол жерге кылып койсо, бир 2 километр менен тагдыр чечилет экен ал жерде. Андан сырткары ошол Ала Тоо совхоз жактан, Сары Жон тараптан ошо 378 маршрутту ошо көбөйтүп, же болбосо ошо автобустарга айлантканда бул маселе жакшы чечилчү экен да туугандар. Көйгөй болуп келет, элдер топтолуп күтүп, ошол жерде машине тозуп, үшүп тургандарын көп көрөбүз да, аябайчы. Анын үстүнө дагы эгерде үйлөр эле болуп, ошо үйлөр аркылуу эле өтүп барып, мектепке барып келип турса бир жөн туугандар. Көрүп атасыздар, талаа, кооптуу. Ошол кооптуу болгондуктан көбүнчө ата энелер коркуп, ушу балдарын кээ бир учурларда мектепке жөнөтпөй коюп аткан дагы учурлар бар экен да. Бул жерде туугандар маселе орчундуураак экен. Мен ойлогондон дагы көйгөйлүү экен. Тийиштүү жак чечип берсе өтө жакшы болот буюрса.